Улан Сатыбаев бир топ жылдардан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Ага жазгы талай иштерин аткарууга күйүүчү майга жыл сайын муктаждык жаралат. Учурда дизель майынын 1 литринин баасы 76 сомго чейин жетип жатат. Мындай кымбатчылык жагдай дыйкандарды бир топ эле убайымга салары анык. Мен өзүм 70 соттук жерим бар. Ошону күзүндө тоңдурма жасап койгонбуз, айдатып. Анан эми башка эгин эгиш боюнча бизге эме керек, дистопливо керек, азыр эми жетсемизкичтер керек, үрөң керек. Чоң жардам болот да. 80 сом менен мисалы 60 сомдун айырмасы бар да. 1 литр дистопливо 20 сомго айырма кылып атат азыр, туурабы? Ошондо чоң жардам болду. Деген менен быйыл жазгы талай иштери үчүн фермерлерге дизель майы 65 сомдон сатылары айтылды. Дизелди мамлекеттик материалдык резервтер фонду келишим түзүп сатып алган. Ал райондорго квота менен бөлүштүрүлүп берилген. Дыйкандар эми арзан күйүүчү майды сатып алуу үчүн айыл өкмөттөргө кайрылышы керек. Учурда айыл өкмөттөргө дизель майы толук бөлүштүрүлүп бериле элек. Туура, биз бул боюнча кабар тапканбыз. Бизге деле ошо маалыматтар келип жеткен, бирок эми алып баштайбыз буюрса. Жер семирткичтер боюнча жана ошондой эле үрөн чарбалар боюнча дизель майы ошолор боюнча мамлекет тарабынан өтө аябай бир жакшы арзан баада немелер, продукталар сунушталып атат дыйкандарга. Ооба, талоонун негизинде бере беребиз. Ошо берилген майлар боюнча анан үрөндөр боюнча аталган өзүнүн даректери бар, ошо даректерине жолдойбуз. Өкмөт арзаныраак таратып жаткан 3 миллион литр дизель 2,5 миң тоннаны түзөт. Кыргызстанда жазгы талай иштерине жалпы 42,1 миң тонна күйүүчү май керектелет. Учурда Ош облусунда жазгы талай иштерине даярдыктар башталып, арык каналдар тазаланууда. Аны менен катар дыйкандарды сапаттуу үрөн жана жер семирткичтер менен камсыздоо пландалып жатат. Бирок бүгүнкү күндө ошол райондордун аймагында ички ары каналдар тазалоо жумуштары жүрүп атат. Ошондой эле бул өткөн жылы мына 23-жылдын түшүмүнө эгилген жана күздүк биздин кылган данелерибиз азыктандыруу жумуштары башталды бүгүнкү күндө. Өткөн жылдагы жалпы айыл чарба эгиндери ээлеген аянтыбыз ошо 180 миң 700 гектардын тегерегинде болду. Быйылкы жылы дагы ошол аянттан түшүрбөй, ошол аянттан кем эмес аянттарга ошо айыл чарбасында негүүнү пландап атабыз. Буга чейин министрлер кабинети жер семирткичтерди сыртка экспорттоого 6 айга тыюу салган. Мындай кадам минералдык жер семирткичтердин баасынын көтөрүлүп кетпеши үчүн жасалууда. Аны менен катар быйыл айыл чарба товарын өндүрүүчүлөргө лизинг аркылуу 1500 техника берүү пландалууда. Аталган долбоордун суммасы 4,5 миллиард сом. Ал мамлекет тарабынан ишке ашырылат. Алмагүл Эркебай кызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.